Кыргыз эл жомогу үч кыз. Илгери бир кишинин үч кызы болуптур. Улуусу күзгүгө каранып отурганды жакшы көрсө, ортончусу таранганды сүйөт. Кичүү кызы курчагына кийим тигүү менен алек болот. Күндөрдүн бир күнү энеси кыздарды карагат терип келүүгө жиберет. Үчөө үч баштык алып карагат терүүгө жөнөйт. Карагат калың өскөн жерге келишип, адегенде кызыгып жешет. Бир аздан кийин тиштери камалып, карагат жегиси келбей калат. Анан баштыктарына тере баштайт. Толоюн деп калганда шагыла улам бири төгүп алып кайра терип отурат. Кыздар кеч киргенин байкабай калат. Күн батканын акырын байкашып, кыздар үйүн көздөй жол тартат. Бир аз баскан соң караңгы кирип, үй кайда экенин билбей калат. Кыздар коркуп, ылдыйлап басып келе жатса, үлпүлдөп күйгөн жарык көрүнөт. Ошол жарыкка бет алып, үчөө жүрө берет. Чарчап чалдыкканда акыры жарык күйгөн жерге да келип жетишет. Жыртык тешиги көп жаман үйгө кирип келишсе, босогонун бир жагында турган соку, экинчи жагында турган сок билектен башка эч нерсе көрүнбөйт. Коломтодо жылтырап от күйүп турат. Оттун жанында саксайган бир кемпир отурат. Ал кыздарды көрүп коюп: "Ырас келдиңерби? Отургула, далайдан бери жолум болбой жүрдү эле. Бүгүн бир курсагым тоет экен" дейт. Анын кейпин көрүп, сөзүн уккан кыздар коркконунан очоктун жанына отура калышат. Андан баягы кемпир: "Сен үйдүн үстүндөгү чамгарыкка чыгып, эки жакты карап жат" деп кыздардын улуусун ал жака жиберет. "Сен Турдук менен чийдин ортосуна жат. Сырттан бирөө келе жатса мага айт" деп Турдук менен чийиндин ортосуна таңып коет. Кыздардын кичүүсүнө: "Сен кичинекей экенсиң. Мен өз койнума алып жатайын, чачыңдан жыттап, көңүлүмдү ачайын" деп айтат. Кичүү кыздын койнуна алып жатып, баягы жез кемпир чачын жыттамыш болуп, кыздын канын соро баштайт. Ошентип жатып, баягы кыз да, кемпир да уктап калат. Чамгаракта жаткан улуу кыз эки жакты карап көрүп, башка жакка адашып келгенин, саксайган неме жөн кемпир эмес, жез кемпир экенин билет. Акырын түшүп келип Турдук менен чийиндин ортосундагы сиңдисин бошотот. Анан кичүү сиңдисине келип, акырын караса, жез кемпир канын соруп жатып уктап калганын көрүшөт. Жерде жаткан талпактын бир учун жез кемпирдин оозуна салып, сиңдисин бошотуп алып, үчөө качып жөнөйт. Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, бир маалда канын сордуруп койгон эң кичүүсү кыз чарчап жүрбөй калат. Кыздар бир аз дем алып отурат. Ошол мезгилде таң атып, айланага жарык кирет. Бир аз дем алып отурганча жердин жарган дабыш чыгарат. Кыздар ары-бери караса, баягы жез кемпир чачын саксайтып, көзүн ыркшытып, сокусун минип, сок билегин камчыланып келе жатат. Кыздар коркуп, эмне кылаарын билбей, дал болуп калат. Аңгыча жез кемпир ат чабым жерге жакын келип калат. Ошондо кыздардын улуусу күзгүсүн ала коюп: "Сени далай карадым, бир керекке жарагың" деп ыргытып жиберет. Күзгү жез кемпирге жакын барып түшөт. Анын түшкөн жерине көз ачып жумгача баш аягына көз жетпеген деңиз пайда болуп, жез кемпир ары өйүздө, кыздар бери өйүздө калат. Кыздар сүйүнүп үйлөрүнө көздөй жол тартышат. Жез кемпир сокусун кайык кылып минип, сок билегин калак кылып деңизден сүзүп жөнөйт. Кыздар жол жүрүп отуруп, курсак ачып, өздөрү чарчап бир жерге түнөп чыгат. Эртең менен күрүлдөгөн дабыштан кыздар ойгонуп кетип, эки жагын караса, баягы жез кемпир жакын келип калганын көрүшөт. Эмне кылаарын билбей шашып турганда, жез кемпир бута атымдай жакындап калат. Ошондо ортончу кыз: "Тарагым, тарагым, бир керекке жарагын" деп жез кемпирди көздөй тарагын ыргытып жиберет. Анын тарагы жез кемпирге барып түшөт. Тарак түшкөн жердин айланасына чычкан
мурду жөргөлөгүс чытырман токой пайда болот. Жез кемпир ары жакта, кыздар бери жакта бөлүнүп калат. Кыздар сүйүнүп үйлөрүнө көздөй жолун улантат. Ал мезгилде жез кемпир сокусун ара кылып, сок билегин балта кылып, түн токойдо жоон жыгачтарды аралап, ишкесин балталап, кесип алдыга жыла берет. Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, кыздар курсагы ачып, кубаты качып бир жерге түнөп жатат. Таң агарып аткан кезде жерди жарган үн чыгып, баягы жез кемпир келе жатканын көрүшөт. Кыздар коркуп эмне кылаарын билбей дал болуп туруп калат. Аңгыча жез кемпир чокул кирип келет. Ошондо кыздардын эң кичүүсү «Ийнем кет, жер түбүнө кирип кет» деп ийнесин жез кемпирди көздөй ыргытып жиберет. Ийне жез кемпирдин жанына барып түшөт. Ийне түшкөн жерге көз ачып жумгача оюлуп, түбү жок чукур оор жаралат. Ага сокусун минип, сок билегин камчыланып, жез кемпир кирип кетип, ошо бойдон жок болот. Кыздар сүйүнүп, бир аз дем алып, эки жагын карайт. Караса жакын эле жерде өздөрүнүн үйү көрүнөт. Сүйүнчү койнуна батпай, кыздар үйлөрүнө чуркап келишет. Эмне көрүп, эмне кылгандарыңарды бири-бириңерге талашып айтып беришет. Жомок жактыбы кыздар? Жомоктун аягы балдар.